Кыргыз туусу гезитин кыргыз мамлекетинин тарыхынан бөлүп кароо мүмкүн эмес. 100 жылдан бери чыгып келе жаткан гезитибиз кыргыз мамлекетинин тарыхын, улуттук дөөлөттөрүн, баалуулуктарын сактап, эң алды менен эркин тоо, бүгүн кыргыз туусу деген аталыштар менен тынбай жарык көрүп келет. Эркин тоо гезитинин жарык көрүшү өз мамлекетин куруп жаткан элибиздин, ошол кезде мамлекетти жетектөөгө белсенген легендардуу инсандарыбыз үчүн да тарыхый кубанычтуу окуя болгон. Анда кыргыз мамлекеттүүлүгүнө байланышкан терең саясий маани, улуттук сыймык камтылган. Жаңы келген заманды элге айкындап, үгүттөп, эркиндигин келди, теңдигин келди, эркиндик менен тоону кошуп, эркин тоо деп атадык бул гезитти деп ушул Ишен Арабаевдин макаласында жазган экен. Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн күндөн баштап 14 октябрда түзүлсө, биринчи маселе бул басма сөз жөнүндө болгон. Ошон үчүн 14 октябрдан 7 ноябрдын аралыгы бир айга жетпеген мөөнөт. Бир айга жетпеген учурда бул эркин тоо гезитин уюштуруп чыгарыш бул ошол мезгилде өтө чоң бир эрдик болчу. Бир чети майран, бир чети эрдик болчу. Артка карай кылчайса кыргыз мамлекети түптөлүп жаткан ошол мезгилде эркин тоонун көтөргөн жүгү өтө оор болгон. Бүгүнкү маданият, билим берүү министрлигинин Кыргызстандагы мектептен баштап жогорку окуу жайлардын милдетин ушул эркин тоо гезити аткарган. Баарынан мурда кыргыздын туңгуч алипеси, эл агартуучусу, кала берсе сырдашы, муңдашы да ушул басылма болгон. Ал кезде калктын 10%га жетпеген арабча кат тааныган шарттарда элдин кат сабатын жоюуда эркин тоодон башка окуу куралы да жок эле. Авалкы эркин тоо азыркы кыргыз туусунун дагы бир чоң кызматы кыргыз адабий тилинин калыптанышына кошкон салымы болду. Башкача айтканда кыргыз адабиятынын, тил илиминин, маданиятынын, журналисттеринин төл башчылары ушул кыргыз туусунда такшалышты, жетилишти. Ошону менен бирге кыргыз адабий тилинин калыптанышында зор эмгек сиңиришти. Кара Кыргыз автономия облусунун бийликтери түзүлгөндө кандай мааниге ээ болсо кыргыз үчүн эркин тоо гезити рухий жактан алганда менимче ошол экинчи мамлекет болгон. Агарткан кыргызды, көгөрткөн, маданиятын, адабиятын түптөгөн мына ушул гезит болгон. Эркин тоонун чыгышы бул чоң тарыхый окуя кыргыз эли үчүн. Анткени эркин тоо гезити бул кыргыз элинин алипеси, кыргыз элинин университети деп айткым келет. Анткени эркин тоо гезити биринчи жолу кыргыз элин агартуучулукка маданий, адабий мейкиндик алып чыкты да. Ошондо канча жазуучуларыбыз, агартуучуларыбыз жалпы кыргыз элинин өнүгүү өсүүсүнө белсемдүү роль ойногон да. Бул мамлекеттин калыптанышында, түзүлүшүндө, коомдун турпаты кайра тамыралышында бу эркин тоо гезитинде бир дагы башка коомдук саясий мекеме же коомго эч качан мынчалык эмгек сиңирген эмес. Ошол мезгилде эскерүүлөрдө айтылат, кыргыздын биринчи гезити чыкты, окугула, карагыла деп жанакындай кылып элге алып чыкса, о кыргызда да гезит болобу деп таң калган учурлар болгон. Мына ошол гезит уюшулганына быйыл 100 жыл болуп атат. Бул мамлекеттин кайра жаралышынын, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааниси кандай болсо, бул улуттук алгачкы гезиттин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында дагы нак ошондой орду бар. Музейибизде санжыралуу эркин тоо гезитинин алгачкы сандарынын көчүрмөлөрүнөн тартып Касым Тыныстановдун кол жазмасы, Ишеналы Арабаевка, Алы Токонбаевка, Төрөкул Айтматовка жана башкаларга тиешелүү материалдар, башкы редакторубуз болгон Турдакун Усубалиевдин иш столу, Жусуп Абдрахмановдун, Сыдык Карачевдин, гезиттин туңгуч редактору Осмонкул Алиевдин макалалары бар. Кыргыз басма сөзүнүн тарыхында эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган жападан жалгыз ушул кыргыз туусу. Кыргыз туусунун улуттук адабияттын калыптанышында да орду өзгөчө. Алы Токонбаев, Жоомарт Бөкөнбаев, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков,
Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкул Осмонов жана башка таланттарыбызды, акын жазуучулардын чыгармаларын элге тааныткан талант бешиги болду. Мындан тышкары театр, кино, сүрөт искусствосунун башында туруп, бул жааттагы жетишкендиктерди даңазалап келди. Улуттук биринчи гезит катары жалпы эле журналистиканын, басма сөздүн, ошондой эле ошолорду иштеп жаткан адабият, маданият, көркөм өнөрдүн башатында туруп ошолорго тилеген булактын суусун ачкан, ошолорго жол салып берген, ошолорго из калтырып кеткен бир дагы гезит эч качан унутулбайт. Гезитте бүтүндөй тарых жатат. Кантип мамлекеттеги ошо мезгилде уюштуруу иштери, мамлекеттин ичиндеги көйгөйлөр, араб тамгасынан латын тамгасына өткөрүүдөгү түшүндүрмөлөр, Экинчи дүйнөлүк согуштагы жоокерлердин эрдиктери, жоокерлердин каттары, андан башка Совет бийлигинин ушу Кыргызстандагы кандай алгылыктуу жасаган иштеринин баардыгы мына ушул жазуу түрүндө жападан жалгыз кыргыз туусу гезитине басылып келген. Гезиттин өзүнүн мааниси, мына мамлекетибиз менен тагдырлашты аткан жерде көп маселе бар. Бул гезит ушу көп тарыхчылар, тарых илиминде, башка илимпоздор, архивден көп Кыргыз Республикасынын мамлекетинин айрым маселелерин издеп жүрсө, ошонун баары эркин тоодо алгач, анан Кызыл Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу деп 4-чү ат менен чыгып аткан ушул биздин улуттук туң басылмабыздын бетине чагылып келет. Демек, бул биздин Кыргыз туусу гезити Кыргыз мамлекетинин летописчиси, баяндамачысы, тарыхынын баарын жазып келген гезит. Айта берсе, Кыргыз мамлекетинин саясаты, социалдык экономикалык өнүгүшү, анын ичинде өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, айыл чарбасы, жол курулушу, энергетика, суу чарба тармагы болобу, айтор мамлекеттин 100 жылдын ичиндеги кыбыр эткен кыймылын чагылдырып келген Кыргыздын негизги гезити болгондугун тарых тастыктап турат. Кыргыз туусунун гезиттеринин 100 жылдык сандарында, беттеринде Кыргызстандын тарыхы жазылып турат. Мунун сиңирген эмгеги эч качан өлбөй, алтын тамгалар менен биздин архивибизде сакталып кала берет. Ал өзгөчө иликтөөгө, талоого татыктуу деп айтсак болот. Гезитте жана анын жамаатында заман талабына жараша өзгөрүүлөр жүрүп, 1994 жылдан баштап өзүн өзү каржылоого өткөн. Бул бир топ изденүү менен иштөөнү талап кылып, аны аткарып, алдыга карай тынбай өнүгүп келүүдө. Ошентип Кыргыз туусу гезитибиздин, Кыргыздын алгачкы басылмасынын уюштулгандыгына 100 жылы толуу болуп турат. Бул улуттук туңгуч гезиттин 100 жылдык мааракеси Кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү 100 жылдыгы менен биргелешип, бир мезгилде өтүп жатканы бекер эмес. Анткени биз мамлекетти өнүктүрүүдө, мамлекетти уюштурууда, мамлекеттин келечегине кам көрүүдө бул улуттук туңгуч гезит өтө чоң баралдуу салымын кошуп келген белгилүү. Ошон үчүн бардык кыргыз туусунун окурмандарын, жалпы журтту алгачкы туңгуч гезиттин 100 жылдыгы менен куттуктайм. 100 жылдык маареке өзгөчө жана сыймыктуу. Мамлекетибиздин тарыхы менен тагдырлаш болгон гезитибиздин бир кылымдык сапары байсалдуу болуп, өлкөбүздүн жетишкендиктерин, ийгилигин даңазалаган улуу салтты дагы кылымдарга уланта берерине ишенебиз. Бүгүн маареке алдында өзүм толуп ташып, эригип турам. Ошол учурдан пайдаланып мен жаңалыппы Кыргыз туусунун окурмандарына бүгүнкү күндө Кыргыздын булуң бурчуна жетип, алардын тилек ойлорун чагылдырган гезитимдин байсалдуу болушун, дайыма 100 жылдыктан кийин да 150 жылдык дагы башка даталарын элибиз чоң уюшкандыкта, чоң бийиктикте майрамдай берсин. Эркин тоо, Кызыл Кыргызстан, Кыргыз туусу гезиттеринде эмгектенген ардагерлерди, азыр эмгектенип жаткан менин кесиптештеримди 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Алардын ар биринин үй бүлөсүнө бакубатчылык, ынтымак каалайм. Алардын ар бирине чын ден соолукту, чыгармачылык, ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар.